да туугандар. Могу Мирланга окшогон сөздү аздектеп ушунтип эл журттун кемпир абадты сактап калган, орто токойду сактап калган, ушуларга элди чогултуп баарын коркпостон айтып жаткан жигитти биз колдошубуз керек болуп атат да. Мен кош колдоп колдойт элем. Болгону азыр тияк бияка барып жүрүшкө бензин да кымбат, акчаң да кымбат болуп, жашооң да кымбат болуп жатканда ушунчалык бийлик ого өтөрбүздү эзип атат да. Ушундай кымбаттатып койсоң булар эч жака жыла албай калат, анан ушундай болот деп. Жок, биз мекенибиз үчүн өлгөнгө даярбыз да, туурабы? Чынын айтканда жаштар ошого бара турган. Мен жаштардын ийгилигине мен кошулам. Мисалы үчүн жанагы ушу жанагы Мирланга окшогон жигиттерибизди ушунчалык неме жерлерди коргоп, элди коргоп неметип атканды бийлик кордоп атса, биз кантип унчукпай тура алабыз? Эгерде бүгүн аны кордосо, эртең мени, сени баарыбызды кордоп алып кетип калышы мүмкүн да, туугандар. Ошондуктан Мирланга эртең барып сотун эмне үчүн жаткызды, эмне үчүн каалагандай кыла беришет. Аны тиги Жапаров антип жаткан жок беле. Мен ырдап жүрдүм, анын жанагы газды алган, жаша казуучу газын да жуттум. Өзүм канча жолу алардын бир туугандарынан бир тыйын алчу эмесмин, анткени барып туруп, ошо жок дегенде ошо чыгып келсе жанагы айткан убадаларын баарын кылат деп мен ошого ишендим эле. 180 градуска айланып туруп, ишеничсиз нерселердин баарын жасап аткандан кийин мен кантип ишенем ошо бийликтин немесине, эртең алдап кетпейт деп. Мен ишенбейм эч качан. Эгерде чындап айтканда аксакалдык сөзүмдү айтып атам, туугандар. Ишенүүгө болбой калды.